Мына азыр тигилген жерим көрүнүп турат, жакындатсаңчы. Мынакей тигилген да. Анан ушул жакка тийип жарып кетиптир. Көзүм чыгып калганын көрдүм да. Мына көргөндө мына кармасам эле уже колума сезилип атты да, үстүндө турат бирдемечи. Руслан Чегирткеев учурда бир көзүм курап калган дейт. Анын себеби былтыркы жылдын 5-октябрында орун алган башаламандыктар. Каарманыбыз ал күнү көзүнө ок тийген мекендешибизди куткарар замат өзүнүн да көзүнө келип ок сайылган. Маектешибиз окуяны күнү бүгүнкүдөй эстеп айтып берип отурса, айласыздан денең дүркүрөйт. Ал 1 жылга жетпеген убакыттын ичинде эле көзүнө 5 ирет операция жасалганын айтат. Мынакей Зарлык байке ушул бул бактын түбүндө отурганда, бул жерден аткылап атышты. Мен бул бурчта отургам. Менде шит бар болчу да алдымдачы. Анан биринчи ок көзгө тиерден мурун мына колго тийген. Мынакей колум уже айыкты да, бул жакты неметип кеткен. Окчу. Ок. Алыстан эле тийди да. Бул көп деле неме болгон жок, бул айрылып кеткен да, айыгып калды. Мындай эле жашындым. Жашынганчакты болбой эле бияктагы Зарлык мен аны кийин таанып калдым да, больницаданчы. Ошол байкени мен таанып калганым бияктан ал чекеге да ок жөптүр, анан көзгө дагы. Анан аны шитим менен келип тороп алып эле мумдайынан сүйрөп чыктым дагы, бу жакка алып барып отургуздум. Анан бияктан машинага салып, балдар болуп көтөрүп барып машинага салып, анан бир ак машинага салганбыз. Өзү билет экен баарынчы. 2 күндөн кийин эки көзүм уже экинчи көзүбүз көрүп, мындай уже палаталардан кирип чыгып калдык да. Анан кирип чыгып жүрсөк эле баягы байке жүрөт, чекеси жарык, көзү жок. Анан барып эле айттым да, сизди момундай көтөрүп чыгып, бетиңизди арчыдым эле көтөрүп баратканда билесизби десем, билем дейт. Андан кийин мен ичине киргенден кийин өзүм да көзгө жоп калдым деп анан экөөбүз ошол жерден таанышып. Ошол мен өзүм болсо ушул жерден бири ок жедим. Ар жактан болсо бутума ранение алдым. 9 жерден ранение алдым да. 9дун ошол эң главный көз болуп калды. Бир көз көрбөй калды, пластмасса. Травматический мен атып атат, братан. Бул көзүнө ким жооп берет? Бизде деген могул жактан деген немелер кытылып атты жанагындай. Бияка отторду ыргытып атты да, жанагы бөтөлкө мененчи. Анан биз тиги байкени көтөрүп барып машинага салгандан кийин мындайынан келгенбиз да. Келгенден кийин ушул жерден бирөө атты да. Анан ушул жерден жатып калдым да менчи. Анан кандай болгон уже дальше билбейм. Андан кийин мындай солкулдатып көтөрүп бараткандарын билем. Баанда уже бир эсимде бар, бир эсимде жок да. Больницада алдыңда 8 бала бар деп атканда операциядачы. Анан бир койкага алып келип жаткызышып, менден эмени сурап атышты. Аллергияң барбы, жокпу? Ушундайлар эсимде да. Анан не аллергия деп коем, кайра туруп, көрсө дарыга сурап атышат. Кайра ошону эсиме келтирип алышып, ушундай болду, ызычуу болду да. Азыр көзүңүз канча пайыз көрөт, анан пластика дедиңиз? Азыр мына бул пластмасс да. Ичине салып коесуң, кечинде чыгарып коесуң. Сезбейсиз? Сезилбейт, эчтеке жок ичинде. Кызыл эле эт да. Анын сыртынан коюп койгон пластмасса. Анан бул пластмасса да убактылуу экен негизичи бир. Мындайча айтканда одноразовый эле экен да. Азыр болсо эме стеклянный деп койт экен, ошондой салдырып кантабыз. Аны буюрса жакынкы аралыкта салат. Берки көргөн, мурунку көргөн, же ушундай көрчү эле. Эки көзүм бар да нормальный эле көрчүмүн, азыр болсо мутный да, алысты көрө албайм. Анан алысты көрө албай эле мындай мутный болуп аткандан барсам, очки жазып беришкен. 0,75. Очкини тагынып жүрүп аткам. Бир жагы чийилип калыптыр, так ушу көргөн жагыныкычы. Анан аны үйгө алып койдук. Азыр ошондой. Канча операциядан өттүңүз көзүңүзгө? Меники 5 операция болду. Меники биринчи көзүмдү албай баягы ичине тигип коюшуп, көзүмдү тигип коюшкан да. Анан эмнеге тигип коюшкан билбейм, 3 шов бар болчу көзүм ичинде. Анан кийин кайра ошолорду шовун алат экен, кайра тигет экен, шовун алат экен, тазалайт экен. Ошентип биринчи бул больницадан ошентип атты. Андан кийин айыга электе Түрктөргө которулдук.
Бияктан бул биздин врачтар жасай албайт экен. Жасайт экен, просто күчү жетпейт экен да, баягы чет мамлекетке деп калды да көбүнчө. Бизде түрктөр иштейт экен биякта, Мехмет Чакмак деген. Ошол клиникасынан анан көзүмдү тазалашты, алышты, кайра коюшту, аны кайра алышты. Иши 5тен деле көп болуп кетти го дейм. Иши 2 күндүн биринде эле операция болуп эле жүрдүм да. Операционный зал дейт. Каяка барасың, көзүңдү чукуйт, кайра. Анан наркоз да бербейт экен, местный наркозду саят экен. Эми оорусун айтпай эле коелу да, эми оорусуна жана кум түшүп кетсе эле көздү өйкөй берет го, ал эчтеке эмес. Чыдатпайт. Маектешим мендей болуп көзүнөн ажырагандардын саны 30га жакын. Айрымдары 2 көзүн тең жоготту. Ал эми бирөөсүнүн көзүндөгү ок дагы деле алына элек деп сөзүн улады. Атса деле канча жолу атышты. Биринчи эле раненияда кетпейт белең дегендер болду. Ата энем деле айтып атат. Достор деле айтат, туугандар деле айтат. Андай болбойт экен да, биздин канбы же кандай. Мен токтоно албай калдым, өзүм деле ичпейм, чекпейм дегендейчи, мындай эме деле болбой эле. Анан ошону менен башталып кетти. Токтоно албай калды. Андан кийин кайдан артка же бизди камамак, же булар кетмек болчу да, өзүчү ушундай болчу да. Ошо менен аягына чыгып ушундай болуп отуруп калдык. Могу бишкектиктерге азыркы ушул тапта бир мындай пайдаланып рахмат айтып калгым келет да. Анткени жанагы бинттер келип атты, спирт келип атты. Мен жана биринчи раненияларымды сразу эле ошол жерден эле байлап атышты да. Мен таң калып калып аттым да, булар кайдан депчи. Анан бир маалда өлө суу сап аттык да. Ояктан жана түтүндөн дем ала албайсың да. Суу сап аттык, бир маалда сүтү да келди, айраны да келди. Үнүм да чыкпай калган, кыйкырып берипчи. Ошол моменттерде сүт келип калып атты, айран келип калып атты. Анан карасам эле эжелер жүрүп атыптыр да. Жана көтөрүп алыпчы. Бирок мындай гамбургер, бир ушундай бутерброддорду алып келип атыптыр, бирок жей алган жокмун да. Тамакка барбайт экен. Анан өзүм деле алым кетип калды ушу аягындачы. Анан жанагы айранынан ичкенден кийин анан тамагым ачылды да. Анан ошо менен бул жактарда ушундай парктын ичтеринде жанагындай шиттер, формалар жатып атты да. Милициялар чечип эле таштап кеткенби же кандай көп табылды да. Анан ошол моментте жанагы шитти алган болчумун. Бир жерге барсак, каскалар бар экен, каскасын кийген жокмун. Каскалардан бирөө да батпай койду, башым чоң окшойт деп коюп. Спецназдар менен кагылышууда эмне болду? Мындай сүйлөшүүгө барганга аракет кылдыңыздарбы? Ооба. 2 жолу айтышты. Болду, биз силер менен биз токтотолу, эми силерге мындай эме кылып таштап кете албайбыз деди да. Формаларыбызды да таштай албайбыз, куралдарыбызды да бере албайбыз, эчтеке өзгөрбөйт. Биз кеттик деди дагы. Мен азыр көчөнүн Ак үйдөн 2 көчө өйдө. Киевский менен могу жанагы железный дорога, Токтогулдун кесилиш жагынан бул жагында Токтогул жагында тургандагылар айтып атат. Болду, таштадык депчи, биз кетебиз, артка эле чегинебиз. Билгениңерди кылгыла депчи. Бирөөсү чыгып айтты да. Алар артка барып, кайра тигилерге кошулуп, кайра нападать этишет да. Анан ошондо баягы биздин кыргыз андайда уже аябай калат экен да. Баягылар 200 болуп туруп алышты да. Улам бири-бирине кошула калышып, багындык деп кое элечи. Аларды наоборот элдин арасында калып калгандарды биз коргоп жүрбөдүкпү? Анан жанагы магазиндерди талкалай беребиз дегендер да чыкпадыбы арасынанчы. Аларды кыйкырып өкүрүп атып эле айтып атпаймынбы, тамак үнү да чыкпай калган ужечи. Анан элиңди башкара албайт экенсиң андайдачы. Баарыбыз эле болуп элечи. Анан баягы магазиндерден бирөөнө тийилген жок, Кудай жалгапчы, эч ким тийген жок. Элдин эмеси жакшы экен, Кудай жалгапчы. Кой биздин балдар бул деле бир карапайымдыгы болуп элечи. Анан спецназдардан деле арабызга түшүп калгандардычы сабабай эле кээ бирөө ургулап ийет экен, конечно, андай болуп атты, сүйрөп чыгып тепкилеп ийип атышты. Ал жактан бөлүштүрүп калыпчы, койгула, бул да биздин бала. Мында ата энеси бар, эртең аман эсен жетип алсын. Жок, алар барып кошулат дагы кайра эле нападение да. Мен болсо, мен ойлойм да, мен өзүм ошолордун ордунда болгонумда, мисалы,
мен службада болсом же бир мени кессе кесбейсиң болчу да. Мен атпайт болчумун. Мен ушундай эле айтайын да. Кантип атып атышты да ошол. Мага бир эле жолу тийген жок да. Мага 3 ок тийди. Анан майда көрбөдүңөрбү? 9 ранение болду да. 3 октун бирөөсүн именно көзгө да. Мисалы жакын эле жерден да бир ашып кетсе 15 метр жерден атып салды да. Башка эмес, бут туткан элечи. Бирок бут катканда деле токтобойт болчумун. Вообще эле атпаш керек болчу да. Ушундай деп ойлойм да. Ошол күндөр менен кетсин деп ойлой эметем. Башка эмне дейсиз? Каарманыбыз буга чейин бир үй бүлөнү баккан табышкер болсом, азыр апабыздын пенсиясын карап жашап калдык деп тамаша аралаш көйдөндөгүсүн айтты. Ошондой эле көзүнөн жаракат алган 29 жигиттин бири да майыптыгы боюнча документ ала албай жүргөндүгүн кошумчалады. Мурун пилорама иштетчимин үйдө. Кирешем жакшы эле болчу, Кудайга шүгүр болчу. Үйүмдү бага алчумун. Өзүм 5 бир тууганмын, атам каза болгон. 5 жыл болгон. Мен улусумун үйдүн. Бардык күч мага келчи да. Мен азыр өзүм эле эмес, үйдөгүлөрдү дагы мындайча айтканда баккан бала болчумун да. Үй бүлөнү бакчымын, өзүмдүн 3 балам бар, аялым, келинчегим бар дегенде. Мына алды уже экөө окуйт. Бирөө жаңы төрөлдү, мен көзгө ок жегенден кийин төрөлдү. В общем, көп өзгөрүүлөр болду атпайм, көп өзгөрүүлөр болду. Үйдө эми азыр баягы табышкер бала инвалид. Башка эмнени айтабыз? Үйдөн баягы пособия деген алчу эмесмин мурун. Балдарга 3 балам бар болчу, бирок пособия деле алчу эмес. Мамам болсо үйдө эле да иштебейт, пенсионер. Пенсиясы баягы эми болот да, дары-дармек дегендейчи. Өзүнүн. Калган өзүм багышым керек болчу. Мурунку мал чарба деген бар да биздечи. Ошо мал чарба менен аз биринин экин сатып коюп, үйдө ошо менен балдарымды кийинтип дегендейчи. Ошондой, анан мына Бишкекке келип кетип атам. Биякта меники дагы мындай тең туш балдарым бар, алар жардам берет. Келген сайын инилерим бар, биякта 2 иним бар да, 5 бир тууганмын деп атпайм. Экөө азыр иштеп атат. Ошолор жардам берет. Ушундай эле болуп эле күн өтүп атат. Баягы өлбөгөн жандын ырыскысы түгөнбөйт деген точно да, ушундай эле. Анан менден башкалары да бар, биякта балдардан көп да, баягы көзгө жеди, бутуна жеди, колуна жеди, башына жеди, көп эле кыйналып жүрүшөт негизи. Болгон көздөн 29 бала болду, бирок биздин больницада 10 жетип эле ушундай бала жатты да. Кийинки операциялар бар да, 2 баланын көзүнөн ого алына элек. Жанагындай эме балдар бар да, баягы толук бүтө элек балдар бар да. Кээ бирөөнүн паспорту нетип болуп калып кете албай атат. Эми чет мамлекетке барып бүтүрүп келет да аларчы. Ошондой маселелер бар азыр. Көздөн ок алына элек ошондой. Бирөөндө айылдыктарга рахмат. Айылдыктар эми баары бир экен да, чогултуп беришти. Мен могу жактагы квартираларым баскан тургандарым жана тең туштар деген болот экен, тууган, урук тууган деген болот экен, алар жакшы жардам көргөзүштү. Анан өкмөт тараптан жана пособияга чыгарыш керек. Дагы көптөгөн эмелер бар да, процедуралар бар да. Негизи мени мындай бир көз менендер пенсияга алгандар бар экен да. Мурунку өкмөт 2012ден беркисин мен бир таң калганымчы. 2012ге чейинки бир көздүүлөргө пенсия чыгарып берет экен. 2012ден кийинкилерге пенсия жок экен да. Ушундай бир негизи ушундай бир түшүнүксүз закондор бар экен да. Мыйзамдарды түшүнүксүз кабыл алышканда, ошон үчүн чимкирикатка конушуптур да көрсөчү. Тура эле айдаппыз да, бир чети сыймыктанып отурбайбызбы азыр. Жумушка барсаң азыр мени албайт эч жер. Неге дегенде бир көз болбойт да. Бир көз менен кайсы жинди жумушка алат менчи.
бирдемесин талкалап сындырып коюшу мүмкүндүр о. Еще тем более 5 килограммдан өйдө көтөрбөй эле кой дейт азыр эми. Убактынчабы же 1-2 жылгабы азыр пока айта элек да. Бул башаламандыктан кийин коомдук активизмдин күчүн түшүндүм дейт маектешибиз. Биринчи башында көп ойлондум негизичи. Аябай эле көп ойлондум. Ушул ойдон көрбөй калса эмне болот? Андан кийин уже көнүп кеттим. Буга көнүп кетет экенсиң баары бир. Bir көз менен андан кийин шүгүр деп эле калдым азыр. Эки бут баспагандар сойлоп эптеп кыйралаңдап басып жүргөндөр деле жүрбөйбү? Ага караганда мен азыр басып жүрөм да, бирок көтөрө албайм да, ошол жагы бар. Калганы жакшы эле шүгүр. Көз биринчи бул жак көрбөйт да, мисалы мындан биягы недоступный да. Мындай көрөт дегендейчи. 180 градусту көргөн болсоң, жарымы көрбөйт дегендей эле болуп калып атпайбы? Мен деле азыр муктажмын, бирок менден да муктажмын. Мен жүрүп азыр мындай жарандык активисттер менен жүрүп, бояктан жүрүпчү. Аябай көп нерселерди көрдүм да. Эки буту жок, жана дүлөйлөрдү алдап кеттир. Бул жада калса боларчы. Му ак үйдө отурганым бар элечи. Короче, мындай той болуптур да. Бүт жешиптир. Баарынын акысын жешиптир да. Даже ошо дүлөй, дудук, жана инвалид эки буту баспаган ошолордун акысына чейин жеген күндөр болуптур да. Анан эле баягы эле байдын балдары пособие алат экен да, кедейдин балдары жок. Аларга эмне чыкпайт? Алар 5 баласы менен ыйлап эле тиякта жүрөт, Инстаграмда жүрөт, тиги Фейсбукта жүрөт. Анан тиги силердин каналдарда жүрөт, Супер ТВда. Аларды эмнеге карабайт? Эмне отурушат анда биякта иштепчи? Барсаң толтуюшат. Менин Facebook баракчамдан көрсөңүздөр болот да, биз барып атабыз азыр, баардык министрликтерге барып атабыз. Кубалап чыга албайт. Анткени мен эмгегим бар деп койбоймбу? Кубалап чыга албайт. Анткени биз мекен үчүн жүргөн балдарданбыз. Же пособие ала албайт, даже паспорт ала албайт экен. Паспортту эми айыл өкмөтү эле жазып койчу жерде экен. Ал Өзбекстандан келген жок, Кытайдан келген жок. Биздин жаран. Бирок паспорту жок. Ала албайм дейт, тигилешке барам дейт, булешке барам дейт. Ошом баарын көрдүк да, азыр көрүп ат. Şu bir göz менен көрүп атам да, мурун эки көз менен көрбөптүрмүн да. Аллах таалам ушу bir көздү алып туруп bir көз менен көр деген окшойт. Биз каарманыбызга бекем ден соолук каалап узаттык.